Бишкек шаарындагы Караван соода борборунун артында Сыдыков көчөсүндө курулуп жаткан көп кабаттуу имаратка байланыштуу жаңжал басаңдабай келет. Буга чейин жергиликтүү тургундар котлован казуу учурунда кошуна бийик имараттын пайдалануунун бир бөлүгү иш жүзүндө абада асынган бойдон турат деп нааразы болушкан. Мамлекеттик курулуш комиссиясы ошол учурда келип текшерип, казуу токтотулду. Турак жайдын пайдалануун бекемдөө боюнча иштерди баштоо буйрук кылынды деп билдирген эле. Бирок кечээ 2 мартта казылган чуңкурга дуал тосмо түшүп кеткен. Тургундардын айтымында тосмо кулаганда алардын үйү силкингени сезилген. Как это произошло, вы слышали, да? Вот она, иди, услышала с 3-го этажа, она окно открыто, дом задрожался. Понимаешь? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерини кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык алакаларды арттыруу маселеси талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Кыргызстан АКШ менен өз ара ишенимге негизделген конструктивдүү алакаларды арттырууга кызыктар экендигин белгилеп, анын ичинен парламенттер аралык байланышты чыңдоо зарылдыгына токтолду. Ошондой эле жолугушууда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери көтөрүлүп, жогорку кеңештин төрагасы аталган багыттагы алаканын деңгээли канааттандырарлык эмес экендигин кошумчалады. Өз кезегинде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинен экономика, айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында иш алып барарын билдирди. Мында сырткары креативдүү, санариптик жана жашыл экономика багыттары да артыкчылыкка ээ экенин кошумчалаган элчи. Бул жолугушууда айтылган бардык сунуштар да каралат деди. Айрыкча виза маселесине кеңири токтолгон Лесли Вигери жакында эле виза алууга кетүүчү убакытты 2 жылдан 60 күнгө кыскартуу чечими кабыл алганын маалымдады. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 27 февралдан 6 апрелге чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Билим берүү жана Илим министрлигинин жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Айнур Асан кызы босого упай жыл сайын ЖРТнын жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин бекитиле тургандыгын айтып, өткөн жылы негизги тест үчүн 110 балл, предметтик тесттер үчүн 60 балл, педагогикалык багыттарга кирүү үчүн 115 балл болуп белгиленгендигин билдирди. Президент Садыр Жапаров жол эрежесин бузууга каршы чаралардын катаалданышына байланыштуу өз оюн билдирди. Өлкө башчысы айыппул менен бюджеттин көлөмү көбөйбөстүгүн белгилейт. Акылбек Жапаров бюджетти толтурам деп айыптарды көтөрүп жатат деген сөздөрдү окуп калып жатам. Айыппул менен бюджет толбойт, бюджет салык менен бажыдан толот. Бул айыппулдар биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысы сыяктуу эле. Кеп анда эмес. Кеп башкада болуп жатат. Жыл сайын авариядан каза болгон жана майып болуп калган жарандарыбыздын саны көбөйүп баратат. Жаш балдарыбыз каза болуп кетип жатат. Каза болгондордун санын уксаңар, согушта дагы мынча каза таппайт дейт Садыр Жапаров. Анын маалыматында 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болуп, 9227 адам майып болуп калган. Баткен облусунун Кадамжай райондук соту 2 жашар кызын сабоого шектелген келинди үй камагына чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу маалыматты Кадамжай райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда кийинки сот отуруму 6 мартта өтөт. Милиция билдиргендей, окуя 5 январда болгон. Келин өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонго тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жиберген. Келинге карата уруп сабоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. 1 февралда райондук сот шектүүнү 1 айга камакка алуу чечимин чыгарган.